Таңдын нуру үміттің башаты, ар бир таң жаңы мүмкүнчүлүк демекчи. Ардактуу жалпы көрөрмандар, саламатсыздарбы деп кайрадан сиздерге салам айтабыз. Регион каналында Таңкыр регион өз ишин баштамакчы. Бүгүнкү арапа күнүңүздөр менен да куттуктайбыз, жана ошондой эле эртеңки Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Агарып аткан таңда жалпыңыздарга жагымдуу маанай каалап, сөзсүз түрдө ийгиликтин негизги максаты бул ийгиликтин тактыгы деп айтылмакчы. Анын сыңары канчалык ийгилик жаратам десеңиздер, сөзсүз түрдө туура максат коюу менен эртең менен таң эрте туруп, таңкы рызкыңызды азыктангандан соң сөзсүз түрдө дене көнүгүүлөрүн жасап, анан өзүңүздүн ишиңизге же болбосо кандайдыр бир жумуштарды бүтүрүүгө шашылсаңыз, сөзсүз түрдө сизге ийгилик жылмаят демекчибиз. Таң эрте сиздерге музыкалык азык тартуулайм деп келип калган биздин таңкы мейманыбыз бар. Ардактуу көрөрмандар, жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Себеби жан дүйнөңүздөргө таң эрте эгерде уйкудан ойгоно албай жатсаңыздар, сөзсүз түрдө сиздерге жагымдуу бир музыкалык азык, эргүү тартуулаганга даярбыз. Ким деп турсаңыздар, ырчы аткаруучу жана ошондой эле жаштардын арасынан чыгып келе жаткан жаш талантыбыз десек болот, Актан Кенжебеков. Кутман таң, ассаламу алейкум. Баарыңыздарга жалпы регион телеканалынын көрүүчүлөрү. Жалпы көрөрмандарга салам айталы, таңырда. Баарыңыздарга салам, эфирден көрүп аткандарга, менин жакындарыма. Жалпы бир туугандарга, досторго, группалаштарга, жакындарга деп эле. Акта мырза, келиңиз анда таң эрте бир музыкалык эргүү, бир музыкалык азык тартуулайлы. Жалпы көрөрмандарга мүмкүн болсо сизден алгачкы жагымдуу чыгарманы сураналы. Анда жалпы ушул азыр хит болуп аткан дейин, Зарыкманда деген чыгарма аткарып берели, Аскар Четиев майкабызга таандыгы. Келиңиз. Ажарың арбалып, идарың азарланып, муңкалып ырырдадың булбул кышка айланып, кыймыл салган кылыгың кызгалдап кайбуралып, күн кечте созоңмогон күкүк болуп үн салып, үн салып, үн салып, үн салып. Айыбы жок жаралган ажайып көркөмүңө, асыгып ырармадым асыл кечим өзүңө, өчпөс болуп жанасың өрт сымал жүрөгүмө, өзүң ала болсоң дейм өмүрдөсүң өмүрдө, өмүрдүң өмүрдүң өмүрдө. Алдыман чыга калсаң, айсымал түндө заркып, арзуң бүтөп алсайын, алуулуй сага тартып, күнгөп чыга келсең, күндөй жаркып таңдагы, суу сатап бүткөн боюң, сулуулугуң андагы, андагың андагың андагы. Солонун ичинен бир өзүңдү каалаймын, туткулуу бол эркен кул салган бул жагдайдан, бир өзүңдү айнаймын, бир өзүңдү санаймын, тагдырга басым ийип тарттым сенде убайым, убайым убайым азар болуп, кайгырсам улансам да, мен жалгыз өзүм деңсем келсе деп кучагыма, сагынтасың күн сайын, саргайтып сарсаңада, арманга тунчук турбай, алганым болчу жанымда, жанымдан 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 janımdan oy janımdan.
Келди таң эрте булбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн дейли. Жалпы көрөрмандарга дагы бир жолу эсине салып өтөлү. Ардактуу көрөрмандар, биздин келген мейманыбызга экрандагы WhatsApp номерлерге өзүңүздөрдүн жылуу пикирлериңизди же болбосо жөн гана каалоо тилектериңиздерди жазсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө биз жеткиргенге даярбыз. Анда бизде алгачкы SMS кат бар экен. Саламатсыздарбы, мыкты алып барасыз. Алып баруучу байкеде чоң рахмат. Актаңга салам, мен дос болом. Атым Аксубай дейт. Элмирбек Иманалиевдин Арыз атым аттуу ырын суранат элек, мукам үндү, күчтүү, талант деп сиздин досуңуз Аксубай мырза жазган экен. Чоң рахмат. Аксубай досум аба ушул жерге дагы себепчи болуп калган. Азыр мындай кылалы, Арыз атымды сөзсүз ырдайбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө ага чейин менин бир нече суроолорум бар. Мүмкүн болсо ошого жооп берсек. Акта мырза, айтсаңыз, негизи чыгармачылык улуу жолго кандай себептер менен келип калдыңыз? Канча жылдын жүзү болду? Кайсыл жакта билим алдыңыз дегендей? Мен чыгармачылык жолго бир кичинекей кезден бери эле музыкага кызыгып, жаш таланттарга катышып калдык. Ошол мени музыкага ашыктандырган дагы өзүмдүн бир эжейим бар. Аида Эгембердиева деген эжекеме да салам жолдоп кетмекчимин ушул жерден. Ошол киши баягы тарбиялап, жаш таланттарга алып барып, ушул деңгээлге дагы баягы бирден бир себеби ушул Аида эжекем. Демек, ошол баягы устаттан шакирт өтүптүр деген кыргызда жакшы сөз бар. Анын сыңары мына ошол инсандардын жол көрсөтүүсү менен ушул улуу жолдо өзүңүз келе атасыз дейли. Анан колуңузда турган жел кыяк деп коелу, канча жыл болду үйрөнгөнүңүзгө, канча жашыңызда чертип баштадыңыз? Жел кыякты окууга тапшыргандан баштап эле үйрөндүк. Тарсан Ерматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык институтка тапшырганда. Ошол жактан үйрөндүңүз. Анан билишимче сиз бир эле ушул аспапта эмес, дагы бир нече аспаптарда ойнойт экениңизди билебиз. Дагы кайсыл аспаптарда ойнойсуз? Гитарада ойнойм, комузда, домбурада ушуларды. Мына ушундай көрөрмандар өзү жаш болсо дагы бир өзгөчө кыргыздын улуттук аспаптарында ойноп, мына өнөрүн тартуулап жүргөн биздин жаш талантыбыз Актан мырза менен маек куруп жаткан учурубуз. Анан эми келиңиз, да бир музыкалык чыгарма суранабыз сизден анда. Ошол казактардын чыгармасын аткарып берейин. Ошо Суран Садыбакасов байкем аткарып жүргөн өзүмдү өзүм алдаймын деген. Кабылдадым, муңумду кабылдадым, жаныма керек эмес, өмүр дагыдан муң. Көзүмдүн ачкан чактан жетишет көрсөткөнүм, тар жолдун тайгагынан мен неге арылбадым, мен неге арылбадым. Жүрөктө толгон бары кайгым, муңумду жашыра албаймын. Өтүрүп күлүп барына өзүмдү өзүм алдаймын. Далайлар мага сөз берди, ал азыр баарын өзгөрдү. Өзгөргөндөрдүн мага да алыстай турган кез келди. Жалынбадым, эч кимге жалынбадым, теңирге багынсам да, пендеге багынбадым. Ал азыр ыраазымын, болсо да жаңылганым, ал азыр шүгүр дейм, мен эми багымдамын, мен эми багымдамын. Жүрөктө толгон бары кайгым, муңумду жашыра албаймын. Өтүрүп күлүп барына өзүмдү өзүм алдаймын. Далайлар мага сөз берди, ал азыр баарын өзгөрдү. Өзгөргөндөрдүн мага да алыстай турган кез келди. Өзгөргөндөрдүн мага да алыстай турган кез келди.
Баракелди, бар болуңуз дейли. Сонун чыгарма болду. Бизде болсо көрөрмандардан келген суроолор бар экен. Саламатсыздарбы регион каналы. Актан мырза таланттуу жигит экен, көп ырдат кылачы, мүмкүн болсо анан өзү жөнүндө кененирээк айтып берсе жакшы болмок. Кайсыл жактын кулуну болот деп 27 менен бүткөн абонент смс калтырган. Өзүңүз тууралуу кызыккандар бар экен, эфирден көрүп. Өзүбүз Нарын областына караштуу, Нарын районуна караштуу Оттук айылына өскөнбүз. Нарындын кулуну экен. Үй бүлөңүз тууралуу да айта кетсеңиз. Үй бүлөбүздө 4 тууганбыз, 4 туугандын эң кенжесимин. Өзүбүз ошо үй бүлөбүз менен ырдайбыз. Демек, үй бүлөлүк талант бул негизи өзүңүздүн эле бала кезде немесе эле ата теңизде, каныңызда, тукумуңузда деп коебу? Биздин чоң аталарыбыз дагы комузчу болгон экен. Атам жактан, тайке жагыман болсо ошол азыркы өзүмдүн колумда турган жер кыякта да ойношчу экен убагында. Ошондон да бизге өтүп калган го. Чоң рахмат дейли. Мына көрөрмандар Актан мырза өзүнүн туулуп өскөн айылы, үй бүлөсү тууралуу айтып өттү. Анан негизи баягы чыгармачылыкта, ыр тандоодо ар бир адамдын, ар бир чыгармачыл инсандын табити ар кандай дейли. Көбүнчө кандай ырларды ырдаган жагат, кандай ырларга басым жасайсыз дегендей. Негизи моңдуу ырларга жакын өзүм. Шаңдуу ырларды ырдай албайт экенбиз. Көбүнчө жайыраак, ыргактагы ырларды, баягы тойлорго кызмат кылып калганда шаңдуураак ырларды суранат. Ал учурда кантесиз? Ал учурда аткарып бергенге туура келип калат. Элдердин суранычы менен көңүлүн көтөргөнгө, өзүм үчүн өзүм ойлоно берем, шаңдуу ырдаганга кичине. Бизде болсо суроо бар экен. Саламатсыздарбы регион каналы, Кутмантан каалайбыз. Жакшы ырдайт экен, таланты ташкындай берсин. Менин бере турган суроом, чыгармачылык дүйнөгө канча жыл болду аралашканыңызга жана сиз үчүн чыгармачылык деген эмне деп аягы 83 менен бүткөн абонент. Чыгармачылык дегеле сиз үчүн эмне? Эми бул кыйын жол го дейм. Чыгыш деле азыр. Эми азыр интернеттин заманы, бирок чыгып кетсе болот. Анан чыгармачылыкка аралашканыңызга канча жылдын жүзү болду берилген суроо? Чыгармачылыкка аябай бир баш отуз менен киргенибиз бир 2 жыл болду го дейм. 2 жылдын тегери. Ага чейин билим алып, аракет кылып. Анан бир нече убакыт мурун өзүңүздүн университетиңизге, окуу жайыңызга дагы тушоо кесип концертиңизди бердиңиз. Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Өзүбүз ошол окуу жайда аяктап жатканда концерт бердик. Тушоо кесип концерти. Бүтүрүүчү кезде. Ошондон бери эле буюрса аракет кылып келатабыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы регион каналы. Мүмкүн болсо көбүрөөк ырдатыңыздарчы, жайыргактагы ырларды ырдаса сонун экен деп аягы 55 менен бүткөн абонент. Жайыргактагы ырлардан суранып атат. Эми көрөрмандардын суранычын четке какпайт болушубуз керек. Арыз атын ырдайган да Эмирбек Иманалиев. Ооба, биздин Аксубай деген көрөрманыбыз сиздин досуңуз. Үчүнө төмөндө суранып өттү эле. Aruz atım ay çırayım appağım, seni görüp men pazara başladım. Karengime жүргөн экен катылып, айга чаңкы бир мен жоткон асманым. Карайлаган көңүлүм болур толуп, кайра баштан төгүлүм ыр болуп. Кайран жастык өткөнчө, айрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Бир жылан сойлоп өтүп сүйүндүм, бир заматта ойрон болгон дүйнөм.
суудай сезилип ай өзүм билбейм неге мынча сүйдүм карайлаган көңүлүмө нур толуп кайрабастан төгүлөйүн ыр булуп кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче карындашым кагылайын мага бир жолу Тағдыр мені қалағандай қалчадым атына салып бүкті чарчадым жаштық ұзап кетелікте бір жолу жашыл өртші жашылындай арчаным қарайлаған көңіліме нұр толып кайрабастан төгүлөйүн ыр булуп кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче карындашым кагылайын мага бир жолу арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүмдөн арузатым айланайын мага бир жолу ай баракелди мына ушундай көрөрмандар арузаттай болгон биздин селкилерибизге арузатым чыгармасы арналды. Эгерде келген биздин жаш талантыбызга өзүңүздөрдүн кызыккан суроолоруңуздар болсо же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо экран астындагы WhatsApp номерлерге жазсаңыздар сөзсүз түрдө биз жеткиргенге даярбыз. Ал эми эфирдин коногу ким деп турсаңыздар да бир жолу кайталап өтөлү. Ырчы аткаруучу жаш талант Кудайым буйруса келечектин залкары деп койсок дагы болот. Актан Кенжебеков. Биз болсо маегибизди улайлы Актан. Негизи өнөр адамы үчүн, бул аткаруучу ырчы үчүн бир эле талант эмес, бир нече талант баягы аздык кылат деп коебузго. Анан сиздин эл билбеген, биз билбеген аткаруучулуктан тышкары кандай өнөрлөрүңүз бар? Өнөрлөрүңүздө балким обон жазып каласыз, кара сөз түрүндө ыр жазып каласыз деген сыяктуу. Эми ырчылыктан башка балким обончулукка кызыгып каласыз, ушундай бир обон жаратсам деп өзүнчө бир илхом деп коелу. Келип аткан учурда аккордеонду желгыякты алып алып өзүнчө бир обондорго мындай басым жасап деген сыяктуу. Эми кээде изденип отуруп калабыз. Бирок баягы бир обонго окшошпой калса дагы кээде коркуп кетесиң да. Балким бул мен үчүн эместир деген сыяктуу, туура эмес обон жаратып алсам кандай болуп калат, анан агайларыма, устаттарыма угуссам деген сыяктуучу. Андан сырткары балким обончу эмес, эми балким ыр жазып калган жөнүңүз бардыр деген сыяктуу. Кара сөз түрүндө балким өзүңүздүн бир автордук ырларды жазып аткарсам деген максаттарыңыз барбы? Ал нерсе бар. Аракет кылып атабыз акырындан, бирок жазуучу десек болбой калат деп коет. Болбой калат. Рахмат дейли, саламатсыздарбы? Бизде болсо суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Актан мырза кайсыл жактын кулуну болосуз дептир. Жаңы эле айтып өттү, Нарын Оттук жергесинин кулуну экен. Саламатсыздарбы? Регион каналы. Актан мырза мүмкүн болсо жакшы дагы чыгармалардан суранабыз
деп аяққы сандары 70 менен бүткөн абонент. Кудай буйрса алдыда ырдап бергенге аракетибизди жасайбыз. Ардактуу көрөрмандар, биздин таң эрте жаңыдан катарыбызга кошулган көрөрмандар болсо, жалпыңыздар утман таң каалайлы. Жуманын бейшемби күнүндө регион каналында Таңкы регион өз ишин уланып жаткан учуру жана ошондой эле бүгүнкү сиздердин арапа күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Эртеңки Курман айт мусулмандардын майрамы менен дагы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Таң эрте биздин катарыбызга кошулган жалпы көрөрмандарга кутмандуу таң. Бизде болсо албетте музыкалык ыргакта сиздерге музыкалык азык тартуулап жаткан Актан Кенжебеков ырчы аткаруучу биздин маектерибизде орун алган учуру. Эми келиңиз бир музыкалык чыгарма сураналы сизден. Ичине шаңдуур агырдай эле. Эми бир шаңдуу ырлардан сураналы, жалпы көрөрмандарды жууркандан ойготолу. Анда ошол мен Нургат Өмүркулов деген агабыздын чыгармасын аткарып берели. Ал ошол Нургат Өмүркулов сөзүн Улан Токтосунов жана Анара Саламат кызы деген классташ кызы жазып берди эле. Ошол чыгарманы каралы. Кайдан жүрүп бир өзүңө кабылдым мен капысына, ак сүйүүгө багындым мен күн нурундай, жаркыраган жамалыңды ойлоп, күнү эстеп сагындым мен. Сен айландың сүйүүңдү жомогуна сүйүү деген, жүрөктөрдүн коногу да бакыт издеп, кемеде сүзүп келен сүйүүң менен сени салып жашайсың сен, жүрөгүмдө ырларымда башкасына, көңүлүмдү курбаныңа балам, бир өмүрдө ашыгым деп жашайсың сен, жүрөктү дарыларыңа, жүрөктү дарыларыңа. Сулуулар көзүң гана мендик жандай сен мендиксиң, жалгыз мага жаралгандай күтүп жүрүп, келеби деп бактым болуп жан дүйнөмө, нурун чачып аппак таңдай. Сен айландың сүйүүңдү жомогуна сүйүү деген, жүрөктөрдүн коногу да бакыт издеп, бир кемеде сүзүп келен сүйүүң менен сени салып онума жашайсың сен, жүрөгүмдө ырларымда башкасына, көңүлүмдү курбаныңа балам, бир өмүрдө ашыгым деп жашайсың сен, жүрөктү дарыларыңда, жүрөктү дарыларыңда. Кетейли алыстарга сапар улап ушул күн, чыгарда батары батузагын, өткүчө бир бололу узак ушул турмушта биз жашабына. Сен айландың сүйүүңдүн бир жомогуна сүйүү деген, жүрөктөрдүн коногу да бакыт издеп, бир кемеде сүзүп келем сүйүүң менен сени салып онума жашайсың сен, жүрөгүмдө ырларымда башкасына, көңүлүмдү курбанымда балам, бир өмүрдө ашыгым деп жашайсың сен, жүрөктү дарыларыңда, жүрөктү дарыларыңда, жүрөктү дарыларыңда, жүрөктү дарыларыңда. Бар болуңуз дейли, бар болсун, ар дайым жол ачык болсун, талантына таазим, үй бүлөсү менен аман болсун, сыймыктанам деп сиздин Аксубай деген досуңуз СМС билдирип калтырган. Бизге болсо бөлүнгөн убакыт
соңуна келип жеттир. Актан мырза таң эрте келип ушундай жалпы көрөрмандарыңызга салам айтып, өзүңүздүн өнөрүңүздү тартуулаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым максатыңызга жетип, ишиңизге ийгилик, келечекте кыргыздын бир маданиятына чоң салым кошкон инсандардан болуңуз дейли дагы. Эркин микрофон берели, жалпы көрөрмандарыңызга салам айтсаңыз болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ошол жалпы каалоо тилек жазгандарга жакшы маанай тартуулап бизди дагы шыктандырган, ошол жалпы сиздерге да чоң рахмат. Дайым бар болуңуздар. Ушундай дагы көп жаш таланттарды чакырып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат дейли, бар болуңуз. Ардактуу көрөрмандар, мына ушинтип биринчи мейманыбызга бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна чыгыптыр. Коштошпойбуз. Бир нече мүнөттөрдөн кийин кайрадан экинчи мейманыбыз менен мына ушул жерден амандашабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар.